Assalamu alaikum Beyşkedardık kanalının görүүчүлөрү. Бүгүnkү чыгарылышыбызда биз сиздер менен пайгамбарыбыздын көрсөткөн кереметтери тууралуу сөз кылабыз. Андай болсун биз баштадык. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын эл алдында көрсөткөн кереметтери абдан көп. Ошол кереметтердин кээ бирлерине кыскача токтолобуз. Пайгамбарыбызды сыноо максатында Курайштыктардан чыккан ыймансыздар айды бөлүп беришин талап кылат. Ошондо ал табаррук колу менен ишарат кылып толуп турган айды тең экиге бөлүп көрсөткөн. Бөлүнгөн айдын бир бөлүгү Абу Кубайс тоосунун үстүнөн, экинчи бөлүгү тоодон ылдыйланып Хира тоосунан көрүнгөн. Жана бул абал көп убакытка чейин өзгөрбөгөн. Ошондо Курайштыктар бул окуяны өз көздөрү менен көрүп күбө болушкан. Жана ал көрүнүштүн таасиринен улам көптөгөн капырлар мусулман болгон. Худайбия чөлүндөгү согуш учурунда сахабалар суунун жоктугунан кыйналышып суусашат. Ошондо Азирети пайгамбарыбыз суу чыкпай кургап калган бир кудукка келип дуба кылып, Аллахтан суранганда кудукка суу толуп, ошол согушка катышкан бардык адамдар жана жан жаныбарлар суу менен камсыз болот. Бир жолу бир нече сахабалар чөлдө суусап чаңкаган учурда пайгамбарыбыздын колуна бир аз суусу бар кесени беришет. Ошондо ал кеседеги сууга бармактарын тийгизет. Ошол замат кесе сууга толуп, 70-80 киши ошол кеседеги суудан ичип, суусун кандырып, жана өздөрүндөгү кеселерине да толтуруп алышат. Ошондо да кеседеги суу түгөнбөгөн. Бир жолу Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам атасы менен бир тууган агасы Азирети Аббаска арнап жакшы дуба кылган учурда үй дубалдарынан да кабыл кыл деген үндөр угулган. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын эң улуу кереметтеринин бири бул Курани Карим. Ал китеп адам баласынын акылы жетпеген, таң калаарлык кереметтерди өз ичине камтыган. Аллах Тааланын ыйык сөздөрүнө жык толгон жападан жалгыз табаррик китеп. Ал китепте адам баласынын бул дүйнөсүндө да, акырет дүйнөсүндө да бактылуу болушу үчүн эң зарыл өкүм, мыйзам, эрежелери баяндалган. Ошондуктан Куран пайгамбарыбыздын адам баласын тартипке салыш үчүн сүйлөп койгон сөзү эмес. Ал албетте эч бир күмөнсүз Аллах Таала тарабынан келген ыйык жана касиеттүү китеп. Курани Карим Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарыбызга берилген кереметтердин эң бийиги жана эң улугу болуп эсептелет. Мына ушуну менен биздин көрсөтүүбүз аягына жетип келди. Кийинки көрсөтүүдө көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.